Апамдай инсан боло аламбы деген суроону аябай өзүмө көп берем. Мен барып макияжымды жууп келбеймби? Тырмагымды өстүрбөйт десең. Анып экинчи кылып алсам бул жагы кече эле жоолук салынып чыгып атпады эле. Бүттү бүгүн жарым жылаңач реклама бүттү дейт. Сайкалдын огу жок дейт. Уштук бозду Гүлбер. Балбаның жакшы экен. Эми салам барыңыздарга, урматтуу достор. Мен азыр аракет жасаймын. Андан соң баштайлы. Гүлзина Саматова 94. Кантип арыктадыңыз, айтып коюңузчу дейт. Реклама болуп кетпейби? Мына эле айтып коеюн. Детокс, очищение, тамак 7ден кийин тамак жебейм. Анан шириндик менен нан жебей калдым. Булам 24 килограмм арыктадым. Жипар 19-60. Турмушка чыгып балалуу болуп энеңди кубандырсаң болмок. Карьера деп жүрүп, жаш курагың өтүп кетсе кийин өкүнүп каласың дейт. Эми ар бир адамдын пешнесине жазганы болот. Антип менен урушпаңыз. Албетте мен дагы эне болгум келет. Мен да аракеттенем. Албетте апамды небере жыттатам деген жакшы үмүттөмүн. Баары Кудайдан. Жапаров сайкал. Сага кызымы музыка жатында окутайын дедим эле. Канча жаштан барса болот дейт. Кудай бурса биз студия ачканы турабыз. Ошол жакта мен Instagram баракчамда карап туруңуз. Бурса эстрада жатында сабак өтөм. Айзат Бекзат. Сайкалма, турмушка чыкчы. Жөнөкөй багбан баламын. Кантип сүйлөшсөм болот. Сүйлөшсөм болот. Балбан, багбан эмес, балбан. Балбаның жакшы экен. Эми турмушка чыгып кеткиде эле мен кандай десем, биринчи келип тааныш, жаз сүрөтүң жер, бир штук бозду Гүлбер. Анан ал жагын ойлонуп жатарбыз. Так, Жаныбек 78. Сайкал, силерден кийин эч бир кыз бурактан чыккан кыз ушул деп эч кимди тааный элекпиз дейт. Жаңы жүздү эмнеге издеп же дүң болгулачы? Кыз буракты элдин баары күтүп жатат, если что дейт. Ооба буюрса биз иштеп эле жатабыз. Кыз буракты бар болгону буюрса жаңы клиптерди күтүңүздөр. Ошол клип жоктугунан улам кыздар таанылбай жатышса керек. Буюрса бизден 10 клип күтүңүздөр. Анан точно тааныйсыңар десең. Күн сайын жаман жагып баратасың. Ой. Исламда айтылган жоболорго таянып экинчи кылып алсам бул жагы. Ия, сайкал каражан дейт го. Не дейм? Күн өткөн сайын жаман жагып баратасың дегени жаман жакты, анан нар жак жакпай калды да. Эми жакшы экинчи аял таап алыңыз. Не демек элем? Мен өзүмдүн эле сүйгөнүмө турмушка чыгайын деп. Канча күндө канча арыктадың? 4,5 айда 24 килограмм арыктадым. М6 дейт. Чөтта бир жериң башкача болуп турат да, өзгөрттүңбү дейт. Чөтта кайерим башкача болуп турат? Эч жерим өзгөртпөдүм мен. Кайсыл жерим өзгөртпөдүм деле. Мен азыр оозумда деле өзүмдүн настоящий оозум 2 жыл мурда баягындай ботекс менен биз дагы эл катары сайдырып көргөнбүз, бирок азыр жок. Азыр естественно. Мен азыр кирпик дагы наращивать этпейм, тырмагымды да наращивать этпейм. Ошол
аракет кылам. Дейт го сайкал канчанчы жыл кыз дейт. 92 жылкымын. 10 декабрь туулган, 29-га чыктым. Исаева Адилет 236 дейт. Анан акча көрөп атасыңар дейт. Акчаны көрөсө болобу? Акчаны көрөсөк жакшы болбойт беле? Акчаны менет менен табыш керек көрө эле. Жаман комментарийлерге убакыт жетип келди. Экуля 1 дейт. Норм мурдачы кичине айланайын, кыйшактабай, ырдаганды үйрөнчү кичине дейт. Макул. Мындан кийин кыйшактай ырдайын, буйрса жакында. Милка 997. Телевизордон даңкай эле турасыңар го. Так. Даңкай эле деген жатты да мага. Эле турасыңар го, сүрөттөн эле суйкаясыңар дейт. Ооба, Милка, ошондо окуат кээ Photoshop иштеп кетет. Жок, негизи айтып коеюн, мен азыр канча 24 килограмм арыктаган менен дагы бир 15 килограмм арыкташым керек. Эмнеге дегенде, камера 8 килограмм кошот. Ошон үчүн даңкайып көрүнөбүз да. Негизи жаныңызга келсеңиз, арык элесиз. Сайкалдын обу жок дейт. Сайкалдын обу жок дейт. Кандай эле ал обу жок, мындай кандай обу жок. Эми обубуз бар эле, болгону анча-мынча жок болуп калат, кандай убакытта жок болуп калат. Эми жок деле болбойт, ар дайым эле адекватный эле карайбыз го, любой нерсеге обу жок. Алтын ай 40-26 жакпады ушу комментарий десек. Фамилия 32-23 кече эле жолук салым чыгып атпады эле. Бүттү, бүгүн жарым жылаңач реклама бүттү дейт. Эми мындай да, мен толук жолукка кирип, анан чечип коюп, анан реклама кылып аткан жерим жок. Жолук бул реклама эмес, антип туура эмес сүйлөбөңүз. Негизи эле жолукка эмнеге ушинтип эме кылат? Ар бир адам жолук такканга болот да. Жолук таккым келсе тагам, таккым келбесе такпайм дегендейчи. Анан реклама бүттү дегениңер туура эмес. Балким мен ошол убакта жолук тагынгым келгендир. Балким мен сиз мен түшүнүп атам эмнеге бул сөз алып баратканыңызды. Кече эле ыймандуу элеңер, бүгүн ыймандуу эмес болуп калдыңар дегени да, ачык айткандачы. Андай эмес, ыйман жүрөктө болуш керек. Витке болбойчу. Ошол эң башкы нерсе. Мен ыйман үчүн, мен өзүм үчүн эмне кылып аткандарымды сиз билбейсиз, мисалы. Тырмам өстүрбөйтөм десең. Чында, тырмам өстүрбөсөң кирпигим жазатпайм. Неге? Аркы дүйнөгө кусул менен кетиш үчүн. Ачык айтканда. Эмне дегенде, любой момент биз өлүп калышыбыз мүмкүн экен. Ошого ар дайым даяр турайын деп чечтим. Айнура 23-21. Ушул ырчылардын кызматта болдум дегени күлкүнү келтирет да, дейт. Прям бекер кызмат кылып бергенсишип. Очойгон акчага барышат да анан сүйлөп коюшат дейт. Мисалы, таксист деп коеюн, таксист акча берет, бирок ошол кызмат үчүн ошол акчаны алат да, мисалы. Мага деле акча төлөп мен тойду кырдасам, мен кызмат кылып атам ал жакта. Ошол элди бийлетип атам, элди сүйүндүрүп атам. Бул деле кызматка кирет деп ойлоймун. Мисалы, сиз келип эле акча берип койсо деле, мына Айнура эже деп коеюн эми. Сиз келсеңиз эле, сизге $1000 берсе деле, сиз чыгып туруп сахнага элди, мисалы, билет албашыңыз мүмкүн, сүйүндүрө албашыңыз мүмкүн. Биз кызмат дегенде биз өзүбүздүн мындай чыгармачылыгыбыз менен, өзүбүздүн ырларыбыз менен кызмат кылабыз. Ошол. Жаныш, ырчы чоорчулар жок болсо Кыргызстан өнүгөт дейт. Так, ушунусу өтпөй калды, чода.
Эми ырчы чоорчуларга эмне андай ал нерсени айнытып айтпай эле коюш керек. Ар бир мисалы бул менин кесибим, ырчылык бул менин кесибим, бул менин хоббим эмес да. Мен мисалы Кыргызстанды өнүкпөй тургандай эч нерсе кылган, Кыргызстанга зыян келтирген жерим жок. Болгону жакшы ырларым менен, чоорчулар эле жакшы күүлөрү менен, жакшы нерселери менен адамдарды болгону сүйүндүрөбүз. Болду. Салам, Таштемирова Сайкал дейт. Салам Сайкал, бир да көйнөгүң жарашпаптыр. Свети вообще мойнуңдагы тыккан кыз элең дейт. Эми жарашпаса жарашпаптыр. Эми мен бага толук кезимде көбүнчө мондай көйнөктөрдү кийип калдым. Эми ал өзүмдү бага скрывать эткеним болушу мүмкүн, мындай өзүмөн бир аз тартынып, уялып, көп жерлеримди жабып, ал нерсе менен бага чечим кылбайлы. Бул кийим эле, эң башкысы адамдык сапат деп ойлойм. Без макияж өтө назик, жаш, сулуу көрүнөт экенсиң. Ой, рахмат. Мен барып макияжым жуп келбеймби десең? Рахмат, чоң рахмат. Ушинтип жакшы карайсызбы? Ушул бир сөзүңүз менен мени аябай сүйүндүрүп, жылмайтып койдуңуз. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Надира стилист. Кандай таза арулук, эч бир ашыкча кооздук жок, нукура сулуулук, абдан сулуу айым экенсиң дейт. Надира стилист, чоң рахмат эжеке. Негизи эле сулуу эмес адам жок. Ар бир айым, ар бир инсан, багы ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Бирөөнүн көзү сулуу болсо, бирөөнүн оозу сулуу, бирөөнүн бети сулуу, бирөөнүн кашы сулуу дегендей. Чоң рахмат эжеке. Сиздин да кичинекей сүрөтүңүздү көрүп калдым. Сиз да аябай жагымдуу жана сулуу айым экенсиз. Зура 1269. Азаматсың Сайкал, талантыңа тазим этем. Кудайым сага бак айтсын, кызым түгөйүңдү таап, үй бүлө күтүп, көп балалуу болгонуң, сен эки дүйнө бактылуу болууга татыктуусуң. Мен сени кызым экөөңөрдү окшоштура берем. Ак көңүл, добрая душасың дейт. Чоң рахмат эжеке. Сиздин дагы кызыңыз бактылуу болсун. Сиз мага эмне жакшылыктарды кааласаңыз, мен да сиздин кызыңызга жана өзүңүзгө дагы ушундай жакшылыктарды каалаймын. Чоң рахмат. Өмүрүз Ак Марал. Үнү мукамдуу, өзү чырайлуу, таланттуу, көп бала төрөп, Кыргыздын санын көбөйтө турган сымбаттуу айым. Куда смотрят наши джигиты дейт. Билбейм каяка карап атат десеңиз. Мына карап атат. Негизи чоң рахмат. Аябай бала төрө деген комментарий көп келе турган болуп калды акыркы күндөр. Буйруса, Алланын буйругу менен мен дагы балалуу болуп, эне статусуна ээ болом деген жакшы ниетте мен аябай каалаймын ошол нерсени, аябай күтөмүн ошол күндү. Чоң рахмат. Сайкал Табалдиева Дамира. Сайкал, сени бүт ырларың сонун ийгилик, бакыт каалайм, алтын кыз. Чоң рахмат. Дагы да аракет кыламын, жакшы ырларды сиздердин жүрөгүңүзгө жеткизиктүү кылып жаратканга аракет жасаймын. Чоң рахмат. Фируза Акжоловна, жакшы маанилүү жүрөккө жеткен ырларды ырдайсың дейт. Чоң рахмат. Аракеттенем дагы бир жолу, дагы да сиздерди кубандырайын деген жакшы ниеттемин. Нури 16-17. Гүлшара Садбакасова, бул кыргыз элинин легендасы. Сайкал, сенде да чоң талант бар, мага ырларың өтө жагат. Чоң рахмат. Гүлшара Садбакасованын кызы болуп жүрүүгө мен үчүн сыймык. Ушундай апам бар экен, аябай сыймыктанам. Кудайга чексиз шүгүр келтирем. Ушул апамдын өмүрү узун болсун деп күн сайын тиленемин. Чоң рахмат жакшы сөздөрүңүздөргө. Нурпериш, апаңыз Гүлшара эже аябай акылдуу, мээримдүү, күчтүү аял. Биз сыймыктанабыз. Сиз дагы апаңызга окшоп күчтүү аял болуп, ар кимдин сөзүнө маани бербей, сиздин ырларыңызды сүйүүнү менен угабыз дейт. Чоң рахмат. Апамдай инсан боло аламбы деген суроону аябай өзүмө көп берем. Эмнеге дегенде, апам аябай күчтүү аял. Мен андай күчтүү боло албаймбы деп да ойлонуп кетем. Бирок
кандай десем, менин кумирим апам да, негизичи. Менде башка кумир жок. Менин сен кумириң ким десе, апам деп жооп берем да. Буюрса апамдай инсан болгонго аракет жасаймын. Комментарийлерди окуп аябай сүйүндүм. Жаман комментарийлерге деле сүйүнөм. Эмне дегенде, ал жакта дагы баягы кемчиликтерин жазышы мүмкүн. Ошол нерселерди оңдогонго аракет жасаймын. Көптөр если менден кемчиликтер кетип жатса, кечирим сураймын. Жана жазып туруңуздар. Мен баягы жаман комментарийден качпаймын. Наоборот, ошол нерселерди оңдогонго аракет жасаймын. Жакшы комментарий жазып менин көңүлүм көтөргөндөргө чоң рахмат. Бар болуңуздар, сиздерди жакшы көрөмүн. Дагы да аракет кыла беремин. Жана ошондой эле баарыңыздардан сонун комментарийлер күтөм. Мындан кийин дагы көбүрөөк келип окуп жооп берип турганга аракет жасаймын. Баарыңыздарды жакшы көрөмүн. Бар болуңуздар.